Дарыкана деген сөздү туура жаза албаган ырчы Анжелика Кайратова элге акыл үйрөттү. Ал буга чейин былтыр Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына канча жыл болду деген суроого жооп бере албай, коомчулукта катуу сынга кабылган. Ал эми ырчы жазган постунда бир нече каталарга жол берген. 3 жарандан вирус качып чыкты. 3 жарандан ооруканадан анализдерин 14 күндөн соң кайталап текшерсе, терс чыкты. Жакшы жаңылык. Баары айыгып кетсе экен. Чет мамлекеттен бир жума мурун келгендер. Эч кимге өзүңөр эле жолобой тургулачы. Айрыл жерлеринде жүрөсүздөр билмексенге салып. Постторду өтүп алдап, атайлап киши өлтүрүүгө шектүү деп силерди кармаса да жарашат. Туура түшүнүп тесттен өтүп коюңуздар сураныч. Түндө ишке чыгуу болбойт десе дагы 137 жаран кече кармалды. Үйдө болуңуздар. Дарыкана ооруканага дүкөнгө чыгуу гана кагаз уруксаты менен дейт, деген билдирүү калтырды ырчы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Самара Каримова мактанып болбой калды. Ырчы Самара Каримованын инстаграмдагы катталуучуларынын саны 2 миллионго жетти. Бул тууралуу ырчы инстаграм баракчасынан билдирди. Ура, биз эми 2 миллион болдук. Жакшылыкты жар салган көбөйөт дейт. Сиздер менен биз 2 миллион болдук. Бул Кыргызстандагы алгачкы 2 миллион. Бул биздин ийгилик, бул биздин жеңиш. Буйруса мындан да көбөйөбүз. Менин сүйүктүү көрмандарым, эң активдүү жана эң мыкты. Телефонум куттуктоолордон тына элек. Кубанычымды кубаттап жакшы тилеге жөнөткөн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем деп жазып чыкты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Коронавирустан каза тапкандарды Чубак ажы кантип жерге берерин айтты. Коронавирустан каза тапкандар ислам дининин шартында кантип жерге берилет? Мындай суроо Чубак ажы Жалиловго Марал радиосундагы Алымдан асыл жоо программасынын алкагында берилди. Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы Жалилов бул тууралуу төмөндөй жооп берди. Негизи Кудай сактасын. Бул жаман илдет эч кимдин өмүрүн албасын. Бирок эгер биздин өлкөдө ушундай бир кырдаал катталып калса, ага азыр Алымдар кеңешинин фатвасы даяр. Бул маселеде Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка алымдары менен да кеңештик. Ага ылайык, эгер коронавирустан каза тапкан учур катталса, анда сөөктү дарыгерлер жууп берет. Эгер үйдөн жакындары жууш керек болсо, анда дарыгерлердин көрсөтмөсү менен коргоочу кийим кийип, сууну сөөгкө колду тийгизбей, чачып жуйт. Анда да болбойт десе, кургак таяммум жасалат. Эгер дарыгерлер такыр болбойт деген чечим чыгарса, анда сууга алынбай эле жерге берилет деп Арба Чекит KG билдирди. Ырчы Дайыр Исмадияров Египетке барбай эле койбойт деп өкүндү. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын чечими менен өлкөдө вирустун алдын алуу 20 марттан тарта авиа каттамдар токтотулду. Ушул себептүү башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга келе турган жарандар өлкөгө келе албай убара тартышты. Алардын катарында ырчы Дайыр Исмадияров да бар болчу. Египетке эс алуу кеткен ырчы 19 мартта Казакстан аркылуу мекенине кайтмак. Бирок ошол күнү аэропортко келип, Казакстандын учагы алардын алып кетпей турганын белгилешкен. Кыргыз өлкөсүнүн тими менен Кыргызстандын туроператорлорунун ассоциациясы Казак өлкөсүнүн жардамы менен 23 март күнү Шарм-аль-Шейхтен 126 жана Таиланддын Бангкок шаарынан 11 кыргызстандык туристтерди алып кетишти. Египеттен Казакстандын Алматы шаарына чейин учак менен, ал жактан Бишкекке чейин жашыл коридор аркылуу 137 адамдын арасында келип, обсервацияга алынган ырчы менен байланышып, ал кабылган кырдаал тууралуу маектештик. Дайыр, саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Саламатчылык, жакшы жетип алдык. Келгенден кийин 3 күн Бишкектеги бир мейманканада обсервацияда жаттым. Баарыбыздын анализдерибиз жыйынтыгы таза чыккандыктан айрымдары үйгө кое беришти. Дегеним, Бишкекте жашап, үйдө изоляция жатууга шарты болгондор гана чыгышты. Ал эми аймактарда жашагандар же Бишкекте башка адамдар менен чогуу жашагандарын чыгарышкан жок. Мен жалгыз жашайм да, досторум алып келген азык-түлүктү балкондон жипке илип алып жеп үйдөн чыкпай жатам. Египеттен келе албай мамлекетке наразы болуп жаттыңыз эле. Оба, мамлекет бизге жардам бербей койду, тим жооп бербей жатат деп наразы болдум.
Instagram баракчама жазып жаттым. Келгенде бизге түшүндүрүп беришти. Көрсө баары бир ойлогондой эмес экен. Египет Кыргызстандан египетке учактардын учушуна тыюу салган экен. Ошол себептен Кыргызстан бизге учак жибере албаптыр. Ал эми Казакстандан Египетке 23-мартка чейин учактар учса болот экен. Ошондуктан биздин тим казак тарап менен кыргыз жарандарын алып келүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүптүр. Бул да бат эле чечиле калчу эмес да. Анын үстүнө жашыл коридор түзүп берүү кооптуу болгондуктан ага казак тарапы көндүрдү да оңойго турбаса керек. Учактан президенттердей эле түшүп, атайын даярдалган автобустар менен Бишкекке келдик да коронавирус үчүн тест тапшырып, обсервацияга алындык. Учурдан пайдаланып мамлекетке, тимге ыраазычылык билдирем. Азырда башка өлкөлөрдөн Түркия, Орусия, Түштүк Кореядан байланышка чыгып, мекендештерибиз Кыргызстанга келүү үчүн жардам сурап жатышат. Аларга тажрыйба менен бөлүшүп, жардам бергенге аракет кылып жатам. Аларга мамлекетибизге ишенип, дүрбөлөңгө түшпөй, бир аз күтө туруш керек. Өлкөбүз эч кимди эч жакта калтырбайт экен деп айткым келет. Сиз жаткан мейманканаларда шарттар кандай экен? Шарттар аябай жакшы экен. Баары таза, жаңы, убагында тамак берип жатышты. Гансинде обсервацияда жатканда шарттар начар деп нааразы болушууда. Сиз тааныштарды салып, жакшы мейманка туш болдуңузбу деген суроо жаралат экен. Бизде Гансинге жайгарышат деп ойлоп келгенбиз. Шарттар кандай болсо дагы Кыргызстандын ичинде жатканга эмне жетсин? Жарандар Гансинден башка бир топ жерлерде обсервацияда жатышыптыр. Биз менен келгендердин баары эле ушундай жакшы шарттарды жатышты. Бул бешенебизден окшойт. Кырдаал ушундай болуп жатканда Египетке эмнеге бардыңыз? Аябай сөгүнүп сындагандар болушту. Туура кабыл алдыңызбы? Instagram баракчамда гив оюнун уюштургам. Оюнга катышкан 3 жеңүүчүнү Египетке алып барып эс алдырып келмекпиз. Алып барбай койсом элге жалганчы болуп калмакмын. Барбай эле койсокпу деп да ойлодук. Бирок ал учурда биздин өлкөдө авиакатамдар өз ишин токтото элек болчу. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялана элек болчу. Биз 12-мартта учтук. Абал мындай болуп кетерин билген жокпуз. Ал эми сындагандарын түшүнсө болот. Биздин абал тууралуу толук маалыматы жок болду да. Мен деле алардын ордуна ушундай сындарды жазмакмын. Себебин билгенден кийин мени түшүнүп калышсы керек. Канча учуп келишиңиздер керек эле. 19-мартта Казакстанга учмакпыз. Ал күнү билеттерибизди көтөрүп алып аэропортко келдик. Каттоого келгенде эле Казакстан бизди алып кетпей турганын билдик. Анткени Казакстан өз жарандарын гана алып кетип жатты. Башка өлкөлөр өз жарандарын алып кетип жатса, сенин өлкөң сага көңүл бурбай жатса, ошол катуу тиет экен. Биз анда эки өлкө ортосунда кандай келишимдер бар экенин билбегендиктен эч нерсе түшүнгөн эмеспиз. Андан кийин эле дүрбөлөңгө түшө баштадыңыздар. Ооба, мен тимге байланышууга аракет кылдым. Шарм-эль-Шейхтеги 100дөн ашык кыргызстандыкты чогулттум. Кантсе да 700 миңден ашуун катталуучум бар деп Instagram аркылуу маалымат таратып жаттым. Чуркап сүйлөшүп эле чогултуп жүргөнүмдү көргөн көпчүлүк депутатка талапкерлигинди кой, биз шайлайбыз деп жатышат. Быйыл депутат болот окшойм деп тамашалап жатам. Ал жакта калган ашыкча 3 күндө чыгымдарын канттыңер? Тамак ашыбызды, жатаканабыздын акчасын туристтик фирма төлөдү. Учак билетин өзүбүз төлөдүк. Эс алууга жолдомону Казакстандан алгандарга Казакстандын турфирмалары эч кандай жардам көрсөткөн жок. Ошондуктан эс алууга жолдомолорду Кыргызстандагы туристтик фирмалардан гана алгыла деп кеңеш бергим келет. Кыргызстанга чыгарып кетүү мүмкүн болбой калса эмне кылмаксыңар? Кетпей калсак эмне кылабыз деп чочуладык. Шарм-эль-Шейхте бир айга арзан баада батирлер ижарага берилет экен. Ал жакта азык-түлүк да арзан. Батир ижарага алып, бир ай эптеп жашап турабыз да деп ойлоп жатканбыз. Каирде окуган иштеген кыргызстандыктар кетпей калсаңар бизге келгиле, өзүбүз бага алабыз деп чакырышты. Барганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Бир жагынан ырас эле барыптырмын деп жатам. Анткени абалды ичинен көрүп, элге өз убагында туура маалымат жеткирип жаттым. Муну менен башка өлкөлөрдөн келе албай жаткандарга үмүт бердим. Бир четинен ушундай ызы-чууда Египетке барбай эле койбой деп өкүндүм. Жакындарыңыз кабатыр болушса керек. Апам аябай кыжалат болду. Ал уулум аман эсен келип алды деп айылда кой союп кан чыгарды. Ден соолукта болуңуз. Маалымат булагы Супер Чекит KG.